Саламатсыздарбы? Кутмандуу күнүңүздөр менен. Бүгүнкү чыгарылышта биз сиздерге эненин кадири аттуу болгон окуяны баяндап беребиз. Андыктан алдыңкы мүнөттөрдө биз менен чогуу болуңуздар. Болгон окуя. Жалгыз бой аял чийедей балдарын атасыз чоңойтууда көп эле кыйынчылыктарды баштан кечирет. Башкалардан кем кылбайын деп кара жанын карчурат. Эс алууну, жакшы кийинүүнү унутат. Башкаларга окшоп тойго кечелерге да барбайт. Өзү менен өзү бара. Эч ким деле аны чакырбайт. Бар дүнүйөсү тооктору бар. Балдарына тез-тез тоок кайнатып, этине тойгузат. Эттүү жиликтерин балдарына берип, өзү моюн этин жемиш болот. Балдарым кеңири тое жесин дейт эне. Апа, сиз өзүңүз неге жебейсиз? Десе балдары, мен моюн этти жакшы көрөм деп коет. Таттуу алып келип, балдарына бөлүп берип, балдарым жесин дейт. Мен таттууну жактырбайм деп коет. Абдан жегиси келип турса да, балдарым жесин дейт. Эч качан жаңы кийим өзүнө сатып албайт. Түрдөнүп кийингенди жактырбайм деп коет. Балдарым кийинсин дейт. Балдары чоңоет, үй бүлөгү түшөт. Эне ооруп калат. Балдары сурап келишет. Ар бири тооктун моюн этин салып, шорпо кайнатып келе беришет. Тойго чакыруу келсе, апасына айтышпайт. Апам барганды каалабайт деп. Таттууну жактырбайт дешип, эч нерсе деле алып келишпейт. Түрлөнүп кийинүүнү апам жактырбайт деп, эч кандай кийим кече деле сатып беришпейт. Эне оор улутунуп, үшкүрөт. Бирок баары кечеле. Балдарына берген туура эмес тарбиясына абдан өкүнөт. Эми ал көксөгөн тамагын жасап иче албай, жумшак кийим кие албай, айыл апага бара албайт. Ал оорулуу. Урматтуу энелер, балдар жашында эле төргө отуруп, эттин майлуусун, кийимдин жумшагын, тамактын таттуусун эле жеп, өз кадырыңарды жайына коюуну унутпаңыздар. Оорубасын апаларыбыз. Кайрадан көрүшкөнчө аман болуңуздар. Маалымат интернет булактарынан алынды.